мына бүгүн Асия жакшы иш кылып атыптыр. Асия бизде соц контракттын негизинде мынакей соцсочта менен иштешип 100 000 сом алып өзүнүн ишин, бизнесин кылып атканда, анан ошол бүгүнкү кылып аткан жакшы иштердин баарын Кудайым кабыл кылсын. Ар дайым ушинтип эле бири бирибизге жөлөк таяк болуп эле, бири бирибизге колубузга кол, бутубузга бут болуп, бири бирибизге жардам берип жүрө берели. Мен өзүм соц контракттын катышуучусумун. Мамлекеттен 100 000 алгам. Ошондон өзүм бизнес план жазып, өткөзүп, комиссиядан өтүп, анан соода саттыкка өткөм. Анан ошол соода саттыгыбызды мекеме жетекчилерге алып барып тарап берип, ушинтип сатып аткам. Анан көбүнчөсү баягы биздин кайрымдуулук менен жүргөн байкелерибизден жардам сураганбыз. Ушул реабилитационный центрдагы балдарга ушундай нерсени биле олордон жардам кылсаңыздар депчи. Анан ошол жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев, дагы Эрмек Маркабаев, Оштун губернатору Майра Меджиокулова, ошолар баардыгы биригип ошол жардам беришти. Өздөрү соода кылышты, менин да соодамды колдоп, ушул жакта реабилитационный центрдагы балдарды дагы колдоп, ушуларга баягы товарды өздөрү сатып алышты, бирок өздөрү алып кеткен жок, элге таратышты да. баштап негизи ошо ата энелердин тарабынан ушундай нурлуу балдар деп ачылган центр. Негизи эң негизги башында проект менен ачылган центр болчу. Бул жерге атайын ар кандай диагноздогу балдар келет. Диагнозду ДЦП, ЗПР, аутизм, дауна ошондой балдар келишет. Анан ата энелердин арасынан ошо өзүбүз биздин балдарга центр керек экен деп коомдук калыптырыш керек, балдарга ар кандай өзүнө керектүү нерселерди үйрөтүш керек деп ушундай негизден ушул центрди, проектни андан ары карай ата энелер өзүбүз уюштуруп кеткенбиз. Өзүм мен ушул фондду жетектеп, ата энелерди түзүп, ушул центр ушул күнгө чейин иштеп келатат. Алар биз ушул массаж, ЛФК кылып, жакшы кабинеттерди ушундай балдарга керектүү ден соолугун чыңдоочу борборду ошо кошумча кылып, ушундай кылып азыр артисттер менен кошо алып барып иш алып барып атабыз. Ал балдар, чоңураак балдар дагы ошо ЛФКга ошондой эле эгер жаза турганга бала эмеге ылайык туура келсе, өзлөрүнүн жаза тургандарын өзүнчө кылып бөлүп баягы балдардын диагнозу боюнча иш кылабыз. 2022 жылы 15 июлунда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому чыккан 385-жыл. Үй бүлөгө көмөк алуучулардын арасынан бизнеске же кандайдыр бир ишкердикке жөндөмү бар үй бүлөлөрдү алып чыгып 100 000 сомдон берүү боюнча, социалдык контракт долбооруна катышуу боюнча 2024 жылы Балыкчы шаарына 55 үй бүлөгө квота берилген. Бүгүнкү күндө 53 үй бүлө алып бүттү. Эртең социалдык комиссия толукканды тогулган учурда 3 үй бүлөгө беребиз. Ошо менен ушул жума ичинде 55 үй бүлөгө Балыкчы шаар боюнча социалдык контракттын долбоору катышуучулардын жеке ишкердик бизнес проекттери жактырылып 100 000 сомдон акча каражаты бөлүнүп берилет. Ошол бөлүнүп берилген жарандардын арасында бүгүнкү күндө кайрымдуулук иш жасап аткан Чомоева Асия жараныбыз бар. Бул соода сатык боюнча бизнес проектиси түзүлүп, жана финансылык сабаттуулук боюнча окууларга толукканды катышып, мэриянын алдында социалдык комиссия тарабынан жактырылып, бүгүнкү күндө 100 000 сом акча каражатын алган.